Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагы. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Мен силерди абдан сагындым. Силердин күлгөнүңөрдү, сүйлөгөнүңөрдү эстеп, өзүнчө отуруп кубанам. Силердин ар бириңердин оюңар мен үчүн эң кымбат. Канакей балдар, биз үйдө жаныбызда отурган апабызды бир карап жылмайып, күндү карап бир жылмайып, жагымдуу жылуулукту тартуулап алып, сабагыбызды баштайбыз. Эми балдар, сабакты баштардын алдында колубузду самындап жууп, антисептик каражаттарды колдонуп, анан китеп дептерлерибизди даярдап, жазууга, окууга даярданабыз. Бүгүнкү биздин темабыз балдар жугуштуу оорулар. Сабагыбыздын максаты жугуштуу оорулар темасы боюнча маалымат алабыз. Өз оюбузду кенен, далилдүү, эркин айтууга көнүгөбүз. Таза, тыккан жүрүп, ден соолугубузга кам көрө билүүгө тарбияланабыз. Жугуштуу оорулар адамдын организмине бактериялардын, вирустардын, грибоктордун жана башка паразиттердин кириши көптөгөн ооруларды жаратат. Жугуштуу инфекциялык оорулардын бир нече таралуу жолдору бар. Аба аркылуу балдар жөтөлүү, чүчкүрүү, өбүшүү, сүйлөшүү аркылуу жуккан оорулар көп кездешет. Алар грипп, менингит, кор, дифтерия оорулары. Экинчи балдар ашказан ичеги оорулары булганган азыктар жана кир суу аркылуу жугат. Бул брюшной тиф оорулары, холера оорулары, дизентерия оорулары. Үчүнчү балдар кээ бир оорулар булганган, колдон колго өткөн буюмдардан, акча аркылуу ооруган адамдын жүз арчысы да жугушу мүмкүн. Азыркы учурда биз балдар мынакей коронавирус оорусу биздин өлкөдө жүрүп жаткандыгынан байланыштуу биз азыр бардыгыбыз карантинде отурабыз. Ушул оору дагы, бул дагы ошол ооруп калган адамдын буюмдарын кармагандан жана ооруп калган адам менен кол алышып, же болбосо ал адам чүчкүрүп, жөтөлүп, какырганда бул коронавирус оорусу адамга жугат экен. Аны биз жуктурбаш үчүн үйүбүздөн чыкпай, тартипти сактап жана тазалыкты сакташыбыз керек. Колубузду дайыма самындап жууп, антисептик каражаттарды колдонушубуз зарыл. Андан кийин төртүнчү, курт кумурскалар аркылуу да оорулар жугат. Чиркейдин, бүргө жана кенелердин чагышы, малярия, вирусный энцефалит сыяктуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Көрдүңөрбү балдар? Курт кумурскалар аркылуу дагы бизге оорулар жугат экен. Мынакей балдар, силер көрүп тургандай микробтор биздин колубузда көрүнбөгөн, бизге көрүнбөгөн микробтор болот экен. Аны биз бир гана микроскоп менен көрө алабыз. Ошондуктан ушул колубуздагы микробтор бизге ден соолугубузга зыян алып келет. Мисалы үчүн биз кир колубуз менен тамак аш жейбиз, мөмө жемиштерди жейбиз. Ошондой эле кир колубуз менен биз бет башыбызды кармайбыз, колубузду оозубузга салабыз. Ошондо микробтор кирип, ар кандай ооруларды алып келет. Жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн чаралары. Ар дайым эшиктен үйгө киргенде, тамактанар алдында, даратканадан кийин колуңду самындап жууганды унутпа. Жер жемиштерди ар дайым жууп жеп жүр. Башка бирөөнүн жүз арчысын, тарагын, тиш щеткасын колдонбо. Тырмактарыңды
кыска жана таза кармагын. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө оозуңду жүз арчың менен жаап, ооруп калсаң ооруңду башка бирөөлөргө жугузбаш үчүн маска тагынып жүр. Булганган, сактоо мөөнөтү бүткөн, жагымсыз жыты бар азыктарды жебе. Эми балдар биз дептер менен иштейбиз. Дептериңерди алып чыгып, 49-беттеги жугуштуу ооруларды алдын алуу чаралары деген жерди эрежелерди дептериңерге туура таза жазып чыгасыңар. Андан кийин балдар биз сабагыбызды бышыктайбыз. Ошол эле дептериңерге жугуштуу оорулар деп класстерди түзүп, класстерге жугуштуу кандай оорулар бар экенин жазасыңар. Эми балдар биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабагыбызды жыйынтыктарда мен силерге суроо бергим келип жатат. Ушул суроолордун жоопторун дагы дептерге жазабыз. Биринчи, аба аркылуу жуккан оорулар кайсылар? Экинчи, брюшной тиф, холера, дизентерия оорулары эмне аркылуу жугат? Кээ бир оорулар эмне аркылуу жугат? Төртүнчү, чиркей, бүргө жана кенелер кандай ооруларга алып келет? Бешинчи, жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн кандай чара көрүш керек? Эми балдар, эгерде силер бүгүн китепти окуп, дептерлериңерге туура таза жазсаңар, анда силер бүгүнкү сабакта бардыгыңар азаматсыңар. Үйгө тапшырма 48-49 бетти окуп, кийинки сабакта мага бардыгын айтып бересиңер.